Бүгін біздің Қазан форумның жазғы сессияның расми тамағы дымдама. Сіздер балким сұрайтсыздар, дымлама менен дымдаманын эмне айырмасы бар депчи. Біз баарыбыз билебиз дымлама кандай тамак экен. Бул ошол этти ар кандай чөптөр менен, мындай айтканда жашылча жемиштер менен жазылат. Ал эми дымдама бул мындай айтканда кыргыздарга жакыныраак тамак да, себеп дегенде эти көбүрөөк. Бүгүнкү ошол биздин Казан форумунун темасы улуттук идея жана мамлекеттик идеология болгондуктан ошонун тегереги, ошол тема ошол биздин дымдама тамагыбыздын тегерегинде талкууланат. Зире деген мындай даам бар. Бул специя катары эсептелинет дагы. Бул сонун бир жыт дагы жана даам берет. Эң негизгиси ошо башында курулуп атканда кошуш керек зирени. Бул эт менен кошо сиңип, этке өзүнүн зиренин даамын берет. Урматтуу бүгүнкү Нур ТВ телевидение көрөрмандары, силерге бүгүн биз Казан форумунун биринчи жазгы сессиясынын ачылышын жарыялайбыз. Бүгүнкү биздин негизги темабыз бул улуттук идея жана мамлекеттик идеология. Жана ошондой эле бунун алкагында негизги расмий тамагыбыз деп дымдама тамагын жарыяладык. Буга чейин биз көргөнүбүз бар, көрбөгөнүздөр бар. Бул эмне деген форум? Кыскача айтып кетсем, негизинен ушул casual форум дедик. Мындай айтканда эркин форматта мамлекеттеги керектүү жана олуттуу маселелерди талкуулоо жана элге бөлүшүү. Форумда болуп жаткан кезде биздин негизги расмий тамагыбыз дымдама. Урматтуу серепчилер, биз ушул эгемендиктигин алгандан бери серепчилер болобу, жаш саясатчылар болобу, же ошондой эле буга чейинки бул мындай айтканда таанымал саясатчылар болуп кеткен ушул кыргыз мамлекетинде таандык болгон бир чоң маселе бар. Биз ошону буга чейин дагы ойлоп келгенбиз. Мен мисалы жарандык катары дагы ойлоп жүргөм. Ушул улуттук идея кыргыз мамлекетинин жана ошондой эле кыргыз мамлекетинин жарандарынын, ошо элинин, эли деп туруп мен жалаң эле кыргыздарды айтпайм, ошондой эле башка улуттардын өкүлдөрүн айтам. Жана ошондой эле мамлекеттик идеология барбы бизде? Жана ошол мамлекеттик идеологиябыз биздики кандай? Эң биринчи идеологияны ким алып чыгып атат талкууга, же болбосо идеология ким берип атат? Эң биринчи ошол личносттон дагы элет да, жачында жөнөкөй эле жаран чыгып туруп биздин идеология мындай болот десе, ана эл ээрчийби, ээрчибейби, же болбосо ошол идеология калы өзү татыктуу, татыктуу эмеспи? Бул эң биринчи ошо инсандын сапатынан дагы айтып аткан кишиден дагы болот. Биздин бул азыркы учурда биздин ажоолорубуз, биздин премьер-министрлер ошолор алып чыкса болмок. Бул эң биринчи бизге бир ушу улуттук лидер, көрөгөч. Быйылкы эле же болбосо 5 жылдык, 15 жылдык план эмес, биздин улутту, биздин мамлекетти алып чыгатканда мындай болсок, эң биринчи тазалыкты, эң биринчи ушундай көрөгөчтүктү, кайраттуулукту элге тартуулап берсе, анан ушу бир идеология бул деген өзүнчө эле бир девиз менен бүтпөйт да. Бир девизди алып туруп анан биздин жайыбыз болмос. Ал девиз болсо, ал деген ошо практикада кандай болот? Биздин менталитетибиз, биздин экономикабыз баардык бириктирип келтирип камтыганда гана ошондо идеология чыгат да. Ошондуктан менин оюмча ушу эң биринчи идеологияны бизге сунуштаган бир азамат, бир ушундай бир бизди эл ишенген, эл артынан бара турган киши айтса, ошон жакшы болмок да. Эми бул жерден идея менен идеологияны айырмалап кереги бар. Бул эки нерсе. Анткени идеяны сиз айтып кеткендей эле бир киши чыгарышы мүмкүн, бир партия чыгарышы мүмкүн, же бир бириккен бир коом чыгарышы мүмкүн да. Мына биздин мондай оюбуз бар. Биздин максатыбыз ушул, аркабыздан ээрчисеңер кеттик деп ойлойм да. Эң биринчи идеяны эстесеңер, Акаевдин айткан Кыргызстан жакынкы жылдардын ичинде экинчи Швейцария болот деген нерсе эле өзү эле идея. Акаевдин элге берген идеясы. Эл ошого ишенген. Андан кийинки президенттин маалында андай идея болгон жок, ортого чышталган жок. 2010-жылдан баштап Кыргызстан парламенттик мамлекет болуп саналгандан кийин, өзүн атагандан кийин биз баягы шайлаган партиянын идеологиясын
ээрчип калдык. Бул жерден негизи уткан партиянын идеологиясы алдыга чыгыш керек. Бирок биздеги Кыргызстандагы партиялардын идеологиясы барбы? Ошо суроо. 25 жылдан бери, 27 жылдан бери эле сүйлөшүп келатышат. Коомдук ишмерлер өзүнчө талкуулап келатат, мамлекеттик кызматкерлер өзүнчө талкуулап келатат. Идеологиядан эч качан баш тартылган жок. Ойлонуп табылыш керек, ортого чыгарылыш керек деген бир негиз бар. Бирок мындай демократиялык мамлекетте бир идеологиянын ортого чыгышы үчүн чын эле бир аябай күчтүү бир негиз керек да. Кээ бирлер айтат биздин мамлекетте идеология жок деп. Биринчи биз ошону талдап алсак. Идеология деген эмне? Албетте идеядан башталат, анан идеология деген эмне? Себеби негизги маселе ошого келип такалат да, идеологияң эмне болсо, жашооң ошол болот. Көптөр айтат Кыргызстанда идеология жок деп. Анан биздин акыбалыбызды талдасак, бизде идеология бар, ал өтө күчтүү. Күчтүү болгондо дагы өзүнүн жемишин аябай берип атат да. Анын жемишин, мөмөсүн биз терип бүтө албай, сооп тоюп атабызбы же нааразы болуп атабызбы, ал башка мамлекет. Бирок идеология өзүнүн жемишин берип атат. Себеби идеология бир идеянын негизинде гана жүрөт. Ошол идея кабыл алынып, ошол мамлекеттик башкаруу жагынан ошону ишке ашыруу өзүнүн бир иш түзүмү аркылуу, кадамдары менен, программалары аркылуу такай, туруктуу, үзгүлтүксүз ишке ашырылса, бул идеология бар. Бизде ал бар. Мисалы Эмес, так эле ал бирөө эле базар экономикасы же индивидуализм, батыштык индивидуализм. Ушул идеология. биздин коомчулук азыр өзүн изденүү жеринде жүрөт азыр. Ошол эле кыргыз улуту менин оюмча азыркы учурда мындай кайра жаралуу бир процессинде болуп атат да. Эгер буга чейин жогоруда сиз айткандай бир сенесейлик кыргыздар болуп каганат болуп туруп өзүнчө бир ментальность, принциптер же бир идея максаттар менен жашап келсек, эгер советтик дооруна чейин ала толук кыргыздар мындай айтканда бир өзүнчө бир көз караштары менен философия менен жашап келсе, мен ойлойм 91-жылдан кийин кыргыздар бул абсолютно башка кыргыздар болду азырчы. Албетте глобализация баары бизге таасир тийгизди. Тарых када салтыбыз калды. Бирок могул жер өзгөрүп атат. Бул жер өзгөрүп атат да. Биздин идеология эң биринчи үй бүлөдөн башташ керек. Ошол тереңдикти тааныткан бизде аксакалдар болуш керек. Байбичелер болуш керек. Анан азыркы учурда биздин аксакалдарыбыз аксакал деген сөздүн тереңин түшүнбөй калышты. Аксакал деген ким? Аксакал деген өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн ой толгоосу менен, тарбиялаган иши менен ал көп адамга акыл айтчу адам. Абышка десек, ал деген өзүнүн үйүнө барктуу, өзүнүн балдарына акыл берчү, балдары сыйлаган адам. Биз ушул кичинекей болгон кыргыз эли, Кыргызстан биз кичинекей кайык болуп эле мындай айткан жээкке чыгып калышыбыз керек. Жок. Албетте биз ушул жерден сагалашыбыз керек. Эми азыр үй бүлөдөн ушул деңгээлге эметсек да, анан бул жерде мына мен сурайт элем биздин мындай айтканда заманбап жаштарыбыздан оюңар кандай силердин? Менимче дүйнөлүк трендтерди эске алуу жана баягы талдай билүү бул өтө маанилүү да. Биз мисалы идеология жөнүндө, мамлекеттик идеология жөнүндө, улуттун келечеги жөнүндө талкуулап атпайбызбы? Кытай жана эки опиумдук согуш болду го. Ошол учурда Кытай өзүн дүйнө жүзүндөгү эң өнүккөн, эң бир чоң бир цивилизация катары эсептеши да. Мисалы чет жактан башка мамлекеттен келген элчилерди алар өзүнүн бир вассалы катары сезчү да. Аларды бир ылдый бир эң бир анан булардын көзү качан ачылды? Ошол жанакы англичандар келип туруп эки опиумдук согушту баштап туруп буларды басып алгандан кийин булар түшүнүштү да. Көрсө биз өзүбүздү дүйнө жүзүндө эң өнүккөн, аларды бир мындай бир варвар катары сезгенибиз бул жаңылыштык турбайбы деп түшүнүштү да. Мына ошондон кийин булардын аң сезиминде чоң бир өзгөрүүлөр жүрдү да. Бизде дагы менимче биз мындай реалдуулукту түз карашыбыз керек да. Кайсыл орунду ээлешибиз керек мына азыркы өзгөрүүлөрдө. Бул өтө маанилүү да. Анан бул жанакы элдин каймактары элита деп атпайбызбы? Ошолор баягы белгилеп, биз мисалы мынчанчы жылы бул орунга жетишибиз керек деп белгилеп, анан баарыбыз ошого аракеттенишибиз керек да. Биздин өзүбүздүн улуттун туңгуюнан чыкпай, өз маңызынан чыкпай, мындан үстүнөн таңууланып келген болчу да. Ошондуктан биз дагы азыркы учурда ошол бийликтен же мамлекеттен
ошондой идеология болуш керек дегендей ойлонуп жатабыз, а мындай болушу мүмкүн эмес деген ойдомун да. Анткени бийлик бул ошол биз жашап жаткан коомдун, мамлекеттин эле бир бутагы, жана ал көрсөткөн идеология эгерде чынында эл ага муктаж болсо анда ал сиңбейт. Ойлош керекпиз да, азыр дымдама бышкандай улуттук идеологиядагы өзү менен өзү бышылып жана жечиш керек. Биз ага кандайдыр бир ингредиенттерди салып, анан ошол ар бир элдин ошол биз жашап жаткан ошолордун кызыкчылыгын көрсөтө турган бир нерсени эметсек деген туура болот го деген ойдомун. Бирок мен мынакей Америкада көрүп келдим биздин мигранттардын. Анан кийин ал жерде иштеген кыргыздар жөнүндө өзүнчө бир имидж пайда болуптур да. Эң так, эң иштерман, эң мындай тилди бат үйрөнүп келген, ошол бүт нерселерге кирип сөз тапкан, эң көп акча тапкан дагы ошол кыргыздар болуп келди да. Ошондуктан биз ошол стереотиптен кичине алысыраак болсок. Анан кийин экинчи жагы бар, дагы ошол чет жактагы кыргыздардын имиджинде. Алар көбүн эсе кайра ошол акчаны өзүнүн билимине же бир карьералык өсүшкө багыттабай ошол акчаны кайра эле кыргыз мамлекетине жөнөтөт да. Биринчи бул жерден терминдерди бөлүп алсак, кыргыз тилинде улуттук менен калктык деген терминдерди. Анткени бүгүнкүгө чейин 25 жылдан бери улуттук деп келатып, улут деген нерсе кыргыз улуту өзүнчө бир улут. Бизде ошо улуттук деген нерсе ошо национальныйга алып барып такалынган, орусчадан которуп эле национальный деп келатса, бизде да улуттук деп баратат да. Ошону бөлсөк, улуттук деп биз бүтүн Кыргызстанда жашаган улуттарды бириктирип туруп айтып атабызбы, же жалгыз кыргыз улутун айтып атабызбы? Мен да ушул маселени экинчи этапта көтөрөйүн дегем да. Улуттук идея дегенде эле бул сиз туура айтасыз, жалгыз эле кыргыз улутуна таандык болуп калып атпайбы? А бирок бизде 80ден ашык калктар жашайт. Аларды эмне бириктирет? Мындай айтканда, Американыкы улуттук идеясы жок. Сиз туура айтасыз, Американыкы калктык идея. Анткени жарандык идея, туура айтасыз. Еще не дегендей да. Афроамериканецтер бар, ирландцы бар, тиги бу дегендей да. Россияныкы да улуттук идея болбош керек. Россияныкы калктык болуш керек, негеден ал федерация. Биз эми федерация эмеспиз. Биз все-таки унитарное государство. Ой, моно эмес, унитарное государство, мамлекетпиз. Бирок андагы бизде жашаган бул, мындай айтканда, мага ушул сөз жакпайт да, диаспора деген. Диаспора деген сөз колдон, бул автоматтык биз алар четтетип туруп атабыз да. Силер диаспорасыңар депчи. Кечирип койгула, булар биздин мамлекеттин толук кандуу мүчөлөрү, кыргыз улуту катары эле мүчөлөрү. Биз бөлбөшүбүз керек, бул диаспора деген сөздү унутушубуз керек. Бирок эмне үчүн алар бөлүнүп калып атат? Себеп дегенде сиз туура айтасыз, калктык ушул идея жок болуп атат дагы, ошону кыргыз калктын, кыргыз мамлекетинин калктына жеткирген идеологияда системасы жок болуп атат да. Азыр ушуда да маселе болуп атат. Эми бул жерден улуттук деп биздин мамлекеттик ишмерлер көптөн бери улуттук идеология деп изилдеп келишти. Улуттук болгондо булар жалаң эле баягы кыргыз улутун негиз кылып алышып, ошонун негизинде бир идея түзгөнгө тырышышты. Андай болгондо чыкты, көп жакшы нерселер чыгыптыр ортого, бирок бул жалаң эле журканды баягы кыргызга тарткан болуп калып, калган бүт баарын Кыргызстанда жашаган башка мамлекетти бир четтеп калдык да. Жок, биз биринчи баягы Кыргызстандын өзөгү болгондон кийин кыргыздык бир улуттук идеологияны куруп алайлы. Силер биздин жаныбызда, анан кошо өрчүп кете беребиз деген. Аны бирок башка элдер кабыл албай койду. Башка эл эмес, биздин Кыргызстандык эле кыргыз эле бишкектиктер кабыл албай койду. Идеология маселеси көбүнчөсүнөн карасак, бул жанагы авторитардык, тоталитардык мамлекеттер менен байланыштуу болот да. Мисалы бизде тоталитардык мамлекет болду, коммунизм идеологиясы, социализм идеологиясы. Бул мамлекетти куруу үчүн, ошо мамлекетти кармап туруу үчүн, ошо мамлекеттик бийликти кармап туруу үчүн кандайдыр бир иммундук система деп айтсак болот да. Мына ошол убакта идеология керек болот.
жана идеологиянын функциясы ошол мамлекеттик кармап туруу да. Негизги функциясы биз тоталитардык, авторитардык мамлекет болсок, анда мына могу биздин идеология болуш керек, мындай деп баарын башка көзгө чапкылап алып баратсак болот да. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда тоталитардык режим эмес, туурабы? Ошондуктан конкуренция, идеялардын конкуренциясы болуш керек деген идеология болуш керек деп ойлойм да. Менин оюмча бул эри шаркак болуш керек. Себебинен ошондой демилге, ошондой ынтызарлык жетекчиде да болуш керек, элде да болуш керек. Бирок ошол талапты эл коюш керек да. Сен ошого карап кой уят, эртеңки күнү эмне болот деген маселе туулуш керек да. Бул жерден могу суроонун баары эмнеден чыгып атат? Менин оюмча, биз улут катары өзүбүздү таанып алганыбыздан да. Мисалы үчүн биз ошого көп кызыкпайбыз да. Биздин баалуулуктар кандай, биздин макал лакаптар кандай, биздин эл кандай жашаган. Биз өзүбүздүн улутка терең өзөгүнө чейин барбай туруп сөз кылган жыйынтыгы кыргыз улутуна. Эмне дегенде, идея болгондо дүйнөдө бир эки эле идеология бар. Менин жеке көз карашымдачы. Бул либералдык, индивидуализм өзөгү. Бул бир чек крайностька кетип калганчы. Экинчиси бул социалдык, коллективизм. Бул жалпылык биринчи орунда тура турат деген дагы бир крайдык идеология бар да. Ушул эки эле чоң, бул ааламда деле ошондой да, менин оюмча. Бул бир эле идеология деген бул өзөктүү болуш үчүн бул космосту камтыш керек. Табиятты, адамды, мыйзамдарды, ааламдык. Эмне үчүн мисал келтирип атам? Мисал үчүн күн системасы деле кандайдыр бир мыйзамдын негизинде жашап атат. Баары ошол күн системасы жашасын деп, ар бир ошол системадагы элемент жалпы система жашасын деп кызмат кылган үчүн ал ошол система жашап атат. Эгерде индивидуализм болуп, ар бир өзү үчүн жашаса, ал система кыйрамак. Же адамдын организми деле. Менин ар бир органым бул Айбек деген система жашасын деп кызмат кылган үчүн Айбек жашап атат. Эгерде рак неден пайда болот? Рактын суйту бул ал мен өзүм жашайм деп бул системадан бөлүнүп өзүнчө жашай баштайт да. Жыйынтыгында ал жалпы системаны талкуулоого аракет кылат да. Ошон үчүн дүйнөдө эки эле идеология, бул индивидуализм өзүм үчүн, мен, анан калганын баары. Экинчиси, биринчи баягы кыргызда айтат, элде болсун, эл ичинде бизде болсун. Кыргыздын бир өзгөчөлүгү, бизде ошонун балансын кармаган түшүнүк бар да. Улуттук идеология сөзсүз керек. Ошол улуттук идеология мамлекеттик идеологиянын өзөгүн түзүш керек да. Ошол улутта жашаган башка улуттар деле эгерде биз калыс саясат жүргүзсөк, ага эч качан каршы чыкпайт. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин Казан форумубуз жыйынтыкта чыкты. Биз бүгүн улуттук идея жана мамлекеттик идеология темасынын тегерегинде өтө кызыктуу талкууладык маселелерди. Мен өзүм жеке бир жыйынтыкка келдим. Албетте бул өтө зор, татаал маселе экен, бирок бул керектүү нерсе экенине тереңдей ишендик. Кыргыз мамлекети өзүнүн улуттук идеясын болобу жана ошол улуттук идеясын жеткирүүгө идеологиялык системасын түзмөйүнчө биз өзүбүз кимбиз жана эртең каяка барабыз деген сурообузга жооп бере албайт экенбиз. Ошон үчүн мен ойлойм, Казан форумдагы өзүнүн мындай отурумдарын улантырат. Эң көп отурумдарда балким ушул идея жана идеологиянын тармагында дагы талкуулар жүргүзөбүз. Казан форумуна чакырабыз, келип дагы татып келиңиздер. Чоң рахмат.